Бүгүнкү күндө 90% ашык акча только айлыкка кетет. Агар тут центр занятости болуп калды, андай болбош керек. Зато музыкалык инструменти жок, зато спорт инструменти жок, зато химиялык лабораториясы жок. Туурабы? Мугалимдер да тытышып эле калды да. А мен айтып атам, мен бербейт болчумун. 100%. Мен баланын билиминин натыйжасына жараша төлөшүм керек. Элементардуу. Сиз магазинге барганда же базарга барганда кандай продуктун алгыңыз келет? Кандай кыласыз? Содалашасыз. Карайсыз. Бул жерде мына ошону сурашыңар керек. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн азыр айыл өкмөтүнөн, акимден, мугалимдин айлыгы канча жогорулады? Натыйжа бересиңер деген. Мен айттым. 1-класстан 11-класска чейин кыргыз тилин окутабыз, кыргыз тилин билбеген балдар чыгат. Туурабы? 1-класстан 11-класска чейин орус тилин. Мына азыр бала бакчадан баштап 12-класска чейин англис тилин киргиздим. Биз глобалдык экономиканын бөлүгүбүз. Кыргыз тили абдан жакшы, кыргыз тилде барыз, бирок аэропорттон ары орус тилинде жок, эч ким жок. Дарылангандын баары эмне? Технологияңдын баары, минген машинеңдин баары. Эгерде аны билбесе, көчө шыпыргычтан башка же репродуктивный эң төмөнкү айлык алган кызматтан башка иштей албайт.